$1 болжол менен 80 сомдун тегерегинде турат. Салам достор. Сиз өзүңүздү мисалга алыңыз. Сиз бул жашоодо көптөгөн тепкичтерди басып өтүп, ийгиликке жетиштиңиз. Андан кийин өзүнчө үй бүлө куруп, түтүн булатып жашап жатасыз. Мындайча айтканда бактылуулуктун жолундасыз. Бирок ошондой бактылуулуктун жолунда бара жатканда дагы кандайдыр бир окуялар болуп кетет. Билбейм, мен айта турган окуя чынында жашоодо болгонбу, болгон эмеспи? Бирок ушундай окуялар биздин жашоодо болгондугу белгилүү. Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар. Бактылуулуктун кучагында жүргөн мезгили. Бирок жаш жубайлар өз үйү болбогондуктан батирде турушчу. Ай артынан ай кубалап акча төлөп күн өткөрүшчү. Ал экөө тең өз менчик, кичинекей болсо да өз үйүн кыялданышчу. Күндөрдүн биринде жолдошу газет окуп жатып, жарнама бөлүгүнөн $1 үй сатылат деген жарнаманы окуп калат. Муну көргөн жолдошу жубайына айтат. Бирок жубайы койчу, $1 да үй сатылмак беле деп ишенбей коет. Бирок жолдошу эртеси жумушунан эрте чыгып, $1 өзүнчө бөлүп, дарек боюнча көрсөтүлгөн үйгө барат. Коңгуроосун кагып, заңгыраган үйдүн маңдайында турду. Бир убакта жашы улуураак бир аял киши чыгып тосуп алды. Ал жарнама боюнча келгендигин айтканда, үйдү көргөзүп, анан бакчадагы дасторкондун үстүнө сүйлөшө кетишти. Анда тиги жигит эмне себептен ушундай үйдүн баасы $1 деп сурап калды. Анда тигил аял оор үшкүрүнүп, мындан бир канча жыл мурун жолдошум экөөбүз күнү-түнү иштеп ушул үйдү алганбыз. Жолдошум күндөн күнгө жумушунан көтөрүлүп, баары жакшы болчу. Көрсө анын мага билгизбей сүйлөшүп жүргөн ойношу бар экен. Ажал деген ажал экен, жолдошумду алып кетти. Бир канча убакыттан кийин адвокат келип, бул үй жана андагы баардык мүлктөрдү сатып, акчасын ойношуна таштап кетипти деген дагы бир суук кабарды угузду. Анын колу коюлган кагазды көргөзүп, мыйзам боюнча эмне деп жазылса, ошону аткарууга тийишпиз. Мыйзамга баш ийиңиз деп чектелүү убакыт берди. Акылымдын жеткени ушул болду. Үйдү ошол себептен $1 деп жарнамага бергем. Бир чети сүйүнүп, бир чети кайгы менен жүрөм. $1 деп жарнамага койгонума 1 айдан ашты. Эч ким келбеди. Акыр аягы сага буйруптур деп үйдүн ачкычын ага сунду. Менин оюмча, ар бир адам үй бүлө куруунун алдында сүйүү менен үй бүлө кургусу келет, акча менен эмес. Бирок бул турмушта көрүп жатабыз, мунун баары кээде тескеринен болуп кетип жаткан. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, акча, финансы жагына көңүл бурбай, ички финансы жагына көңүл буруп, жакшы үй бүлө куруңуздар. Саламатта калыңыздар. Достор, эгер сиздерге биздин роликтер жаккан болсо, сиздер бизди YouTube тиркемесинен издөө бөлүмүнөн Таасир медиа деп жазсаңыз, биздин каналга туш болосуз. Биздин каналдан сиз профессионалдык деңгээлде жасалган табышмактуу тагдырдын окуяларын баяндап беребиз. Анан дагы биздин каналга катталууну унутпаңыз. Саламатта